Assalamu alaikum урматтуу көрмандар, көкбөрү сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Алдыда акыркы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Сарыөзөн командасы 11 февралдан баштап даярдыктарды көрүүдө. Буга чейин биз команданын курамы менен тааныштырганбыз. Бул чыгарылышта ким кайсы аргымак минет? Дал ушул суроого жооп издеп көрөлү. Жекеме-жекеде оюн көрсөтүп келген Кубантай бул жылы БТРди минет. Бул аргымак буга чейинки жылдары Сарыөзөндө ойноп келген БТР эмес. Бул Кеминден келген ат. Бул ат 2021 жылы Көкжал командасында Нурдин Болотбеков ойнотуп келген. Ал эми экинчи жекеме-жекечи Эржан Тургунбаев Крас менен оюнун көрсөтөт. Акыркы жылдары Эржан Атбашы командасында Байтур менен оюн көрсөтүп келген. Достуктан келген Эмирлан Жеңишбеков Сарыөзөн командасында Франкел аргымагын минет. Өткөнкү сезондо бул атты Сейитбек Анарбек уулу минген. Ал эми Сейитбек мырза бул жылы Дубайсан менен ойноорун билдирди. Буга чейинки жылдары Дубайсан менен жаш күчтүн улакчысы Бекназар Аматов ойнотуп келген. Команданын капитаны Нурбек Юсупов бул ирет Жиган менен ойнойт. Берек Мукаев болсо буга чейин өлкө чемпионатында оюн көрсөткөн 83 аттуу аргымак менен чыгарын билдирди. Алдыдагы мелдеште бул аргымактын аты өзгөрүшү мүмкүн. Команданын калган мүчөлөрү кайсы аргымактар менен оюн алып барат азырынча белгисиз. Мындан тышкары Султан Русланов учурда жаракатынан айыгып, мыкты формада экенин билсек болот.